Салам достар, бүгінгі видеода айылдағы 2-ге 3, 1,5-ға 3 размердегі душ ойларға кетіп тұрған сантехниканың қолданылушы запчастары раковина, унитаз, аристон, шлангалары, жаңағы мынандай сантехника трубаларын, канализация трубаларын кетіп тұрған расходты орта істеп, менен есептеп чыгарып беребиз. Көрүүчүлөрдүн арасынан бир экөөсүнүн суроолоруна жооп катары тапкан деп чечтим. Анда эмесе, биз ушу сантехникадан биринчи эле баштаганда мындай биринчи трубаларын алабыз. Мындай трубаларды. Мына трубалардын метри канчадан эле? 45 сомдон кылган. Холодный 45, горячий кандай эле? Горячий канча трубалардын? 60 сом 45 та. Мына горячий кызылдары ушу горячий ысык сууга кете турган трубалар. Кызылы жоктору муздак сууга кете турган. Айырмасы ошо 15 сом. 60 сом 45 сомдон эсептелет. Анан кийин биринчи ушундай алабыз. Анан айылда сөзсүз кудук болот. Кудуктан мындай насос, вакуумдуу насостор коюлат. Вакуумдуу насостор канчадан канчага башталат? Азыр медный отмоткалар 4,5 баштап, 4,5 миңден башталып, почти 7 чейин бар. 7 чейин. Киловаттына, фирмасына карап. Анан ушундай насос алынат биринчи ошо труба менен. Анан кийин канализация трубалары, трубаларын анан мындай канализация, ушундай канализация трубалары коюлат. Жүздүк трубалар. Эгер унитаз коюла турган болсо, эгер унитаз коюлбаса, только раковина, душ, ванна коюла турган болсо, мына электр трубаны койсоңор деле болот. Жүздүк трубанын метри канчадан? 140 сомдон. 140 сомдон экен. Электриктер? 70 сомдон. Электриктер 70 сомдон. Мына кичинекейлер турса ичиндегилер ушулар электриктер 70 сомдон экен. Анан кийин аристон алынат. Аристондордун эмелери фирмасына карайт дагы, анан литрине дагы карайт. Литринин эң азы душка жок дегенде 50 литрлик коюлуш керек. Анан мына 80 литр, Бекси 50 ускин арта 50 башок. мына канча литр? 50 литр башок. Анан 80 литр. 80 литр. Балаларын айтып койгон керек ушулардын. Мына 7,5, мына 6500 сом. Мына 5000 сом. Ушулар коюлат. Өзүңөрчө кошуп калькуляция кылып кете бересиңер. Достор, анан унитаздардын баалары канча сомго чейин башталат? 3,5-дан 5400ге чейин бар. 3,5-дан 5400ге чейин экен. Анан кийин мындай раковиналар коюлат. Булар канчадан булар? Буларда бар размерине карап, фирмасына карап баасы өзгөрө берет. Мисалы мына 65 сантиметрлик бул 4800 сом. Канчадан канчага 4000? Эң арзаны канчадан башталат? Где-то 3,5-дан башталат, алар кичинекейлер болот. 3,5 миңден канчага чейин бааларын, общий бааларын айтып коелу. Рахмет көрсөңүз 12 000 сомго чейин бар рахметте. Мына достор, мына 12 миң экен. 1 метрдей бар экен, узундугу 1 метрден да узунуракпы. Ушундай. Анан кийин раковина алынгандан кийин буга сместитель сөз салыныш керек. Мыналар канчадан? Буларда размерине карайт. Баасы канчадан канчага чейин башталат? Канчадан? 1200-дан баштап 3000 сомго чейин бар буларда. 1200-дөн 3000ге чейин экен. Мына душевой стак сместитель канча турат? 2,5 миң сом турат. 2,5 миң сом экен бул. Анан мына немелерчи, полкалар? 600 сомдон 3 полкасы, экиликтери 500 сом. Ушундай болуп кетет экен. Анан сместительдер 600-дан баштап 1800ге чейин бар буларда. Ушун яныкы деле 500-дан баштап 1,5га чейин бар. Мына үстүн катарда булар үстүнкүлөр кухня. Азыр биз душ ойгона кетип турган нерселерди айтайлы. Так. 450-ден башталып 800ге чейин экен. Душка дагы бир варианты сместителден 1,5 миңге чейин экен. Мыналар. Онодон ушудан койбой ушундай койгондар да бар да. Ошо акчасына жараша деп. Ичине арзаныраак. Ушу 1,5 миң экен. Мыналарды койсоңор да болот. Ошо кошуп эсептей бересиңер. Достор, мына насосту самодельный сборка кылып өздөрү сатышка чыгарып коюптур, вакуумун чоңойтуп. Азыр канча литрлик вакуум ушул? 24 литр. 24 литр свет өчүп койгон малда чыгарып берет деген бул. Анан насос дагы көпкө чейин иштебейт. 20 литрдей суу чыгып бүткүчө. Запас ичинде 10 литр суу болот ошо. 10 литр болобу? Ооба, ошо чыккыча иштейт.
Свет өчүп калганда да жакшы 10 литр суу менен да кичине бир нерсе душка түшүп атканда самынданган малыңда свет өчүп калса ушунун ичиндеги суу менен чайканып чыгып кетерсиңер. Туурабы? Башка бир ачыр эле. Ооба, нарабы ачып. Анан могу шторлор канчадан? Шторлор да душка. Штор 200'den баштап 600'ге чейин бар бул размерлерине карап. Siz Ayben келдиңиз, Канбек. Ушундай достор, дагы эмнени сурашым керек? Мынакей достор, мындай поддонду койсоңор да болот. Душ бурчка жасайм десеңер өзүңөр. Булар 3000ден 4,5 чейин экен. Анан дагы бир айта турган нерсе, кудуктан үйгө алып кетканда сууну трубаларды мындай утеплителге салып, анан көмсөңөр кыштын күнү суу тоңбойт. Şu kışta suyunu toңдурбаш үчүн сөз салыш керек шуну. Болбосо трубанын ичинде суу тоңуп калса кышта үйгө чыгара албай каласыңар. Мына айткандай могу теплый пол душка сөз коюлуш керек, водяной суу менен иштеп турган. Ошол азыр мына насосу, котел, аристону менен чогулганда шлангага чейинкиси мына переходниктер менен кошулганда канча болуп калат мырик? 3,5 миң болуп калат эгер китайский тен койсок. Тенди турецкий койсок 4 миң сомго айланып. 4 миң тегерен болуп калат экен. Анан кийин дополнительный шланга метри канчадан шланган? Шланга азыркы учурда мына алюминий барлары металлопласттар 35 сом. 35 сомдон. Ошондо душуңардын размерине карап узун ала берет да, туурабы? Ошондой. Где-то 1,5 же 2-ге 3-кө 1,5 метрге квадратка канча метрде шланга алынат? Эгер сиз 1 квадрат эсептегениңизде аралыгына 15 сантиметр койсоңуз 1 метр квадратка 6,5 метр санай бересиз. Ошондо 3 квадратка 20 метр, 25 метрдей алына берет экен да? 3 квадратка ошондой. 25 метрдей ала берет, э? Ооба. Ошондо 25 метр шланга, метр 35 сомдон. Анан мына котелу 4,5 миңден 4 миң болду? 4 миңге барып калат. 4 миң барып калат. Ошо менен үйүңөр теплый болуп калат, душевойдун ичи. Бул водяной система, электрический система дагы бар. Электрический да бар сенде азыр? Аны да көрсөтүп коелу. Алар арзаныраак болобу эле? Акчасы бирдей эле болуп калат. Бирдей эле болобу? Ошондой эле болуп калат. Бирок алар экономичный токто аз дейт, а? Наоборот, мону азыраак жейт окшойт. Нообу? Аны да көрсөтүп кое берели. Трубаларга сөз мыналар алынат, достор. Булар штугу 15 сомдон 20 сом, 25 сомго чейин экен. Канча жерден бурулат, канча тройник коюлат, сантехник өзү билет, канча алат турган. Ошолорду 15, 20, 25ге чейин ала берет. Ушулар сөз коюлуш керек. Мынакей электрик теплый полдор 4 квадрат где-то 4 миң сомго жетпей калат экен. 3800га арендер ала бересиз. Үчүн бул жерде азыр киловаттар жазылган да. Киловаттары бул ичиндеги мондой эмеге жазылган. Бул коробкалары biraz окшошураак. Бул мисалы 6 квадраттыкы. 6 квадраттыкы площадь квадрат деп жазып койгон. Ошонун квадраттын ваттарын да көрүп коелу. Мощность 450 ватт атабы мына? Мощность киловатты. Вот, мону жакшы көрмөй калдык. Кийин көрөлүбү? Квадраттындагы ваттын да көрсөтүп коелу. Достор, мунун размери метр квадрат 150 4 квадратка болот мына азыр, а? Ошондо 150ден болгондо 4-6 киловатт болуп калат. 1 метр квадратка 150. 300, 600 ватт болуп калат. 600 киловатт болуп калат. Киловатт. Ватт болот, ватт, туура, ватт. 600 ватт дегени бул 1 киловаттка да жетпейт дегенде, 600 ватт майсайский 100 лампочканын 6 лампочканын гана тогун жей турган теплый пол болуп атат ошондо бул. Ошондо 4 квадрат болот. Жууна турган жер 4 квадрат болсо өтө эле чоң болуп калат даже. 2 квадрат деле жетет жууна турган жер болгонго. Значит, бул экономичныйге кирет экен. Токто аз жейт экен главный. Мунун регуляторлору бар, аны. Алар да отдельно кошулабы же ушуга кошулабы? Бардан отдельно болот. Ошондо канча общий, сен ошо полный комплектациясын эсептеп берсең, ушу 4 квадраттык. 4 квадратка мисалы регулятордун 5-6 түрү бар да. 1000 сомдугу бар, 1700дүгү бар, 1,5дыгы бар, 2,5га чейин бар. 1000 сомдон 2,5га чейин. 1000 сомдон 2,5га чейин ошо регулятор, а? Регулятор. Анан болду, ошо эле коелет, калган зым эле да, ток эле келет да бияка. Ооба, ошо эле. Ошо эле, датчиги болот да, мындай регулятор кыла турган. Ошондо муну өзү канча болот? 4000 болотпу? 4000 ооба. Где-то 5000 же 6000 болот экен да булар, а? Регулятор менен Кошулганда 5,5-6 миңге чейин барып калат экен. Ушундай достор. Дагы нелерди тартайын, кайсы стройматериалдын бааларын көрсөтөйүн. Ошол жөнүндө комментарийга калтыргыла достор. Мындай ушу баланын телефон номерин экранга түгүнө жазып коем.
ошол балага звонить этип келе бересиңер, жалал атта болсоң. Ошого чала бересиңер. Hayır,